Саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр, назарыңыздарда Халва шоу программасы. Жанан алып баруучусу мен Сезим Имамадыева. Адаттагыдай эле эфирибиздин алкагында биз сөзсүз түрдө биздин конокторубузду ойнотмокчубуз жана биринчи кезекте деги эле биздин жеңишибизге ким жетет деген суроо сизди кызыктырат болушу керек. Ошондуктан экрандарга жакыныраак отуруңуздар. Биз менен чогуу кайсыл команда деги эле бүгүн утат экендигин байкап көрмөкчүбүз. Бүгүнкү биздин коноктор менен сиздерди тааныштырып кетейин. Оң тарабымда бүгүн чырайлуу жана сөзсүз түрдө таланттуу айымдарыбыз келип отурат. Айсалкын Бактыбекова, ырчы комузчу. Кол чабуулар. Биринчи кезекте телекөрүүчүлөргө айта кетейин, бүгүнкү биздин студиябызда келечектеги музыка мугалимдери отурат. Биздин жаңы гана келип чыгып жаткан ырчыларыбыз десек болот. Ошондуктан келечек биздин жаштардын колунда деп айтып кетсе болот. Биринчи кезекте Айсалкын, сизден сурагым келип жатат. Музыка багытында көптөгөн ушул жааттар бар десек болот. Эмне себептен келечектеги музыка мугалими болом деп чечтиңиз? Биринчиден саламатсыздарбы? Неге мен музыканы тандап алдым? Анткени мен өзүмдүн кичинекей чактагы бул кыялдарымдын бири. Бул кесип тандаганда дагы мен эмнеге музыка мугалимин тандап алдым? Анткени музыка мугалими бул ардактуу кесиптердин бири болуп саналат. Ошон үчүн мен жеке эле өзүмдүн билгенимди башкаларга дагы үйрөткүм келет, кичинекейлер менен иштешким келет дегендей. Ошон үчүн тандап алдым десем болот. Азаматсыз. Жана бүгүн сиз менен биргилекте командалаш десек болот. Бүбүжар Рыспекова ырчы айымыбыз келип отурат. Кол чабуулар. Ар бир биздин коногубуз менен таанышканда эмнегедир ушу Instagram баракчаларын ачып таанышкандай жакшы көрөм да, анткени ал жакта өздүк ушундай көп сырларыңды, ар кандай цитаталарды жазасың дегендей. Бүбүжардын ушул бир цитатасы аябай жакты. Бардык нерсенин өз убактысы жана орду бар. Гүл өз убактысынан эрте солубайт, күн өз убактысы келмейинче уясына батпайт деген сөздөрдү жазыптырсыз. Биринчи кезекте көпчүлүк адамдар өзүнө байланыштуу нерселерди жазат десек болот. Сиздин ушу цитатанын жазарда өзүңүздүн кайсыл мааниңиз бул жакта камтылган? Саламатсыздарбы? Бул цитатаны коюп атканда, мисалы, ошол учурда болсо керек, мен бир нерсе ишке ашпай, анан ошо ойлонуп, анан жагып калды, окуп эле Instagramдан карап, шашпаш керек экен, ар нерсенин ичинде өз убагы бар экен. Канча талпынсаң дагы, эгер ал нерсе сага буйрбаса, болбойт экен да, сабыр кылып күтүш керек экен. Ошондо музыкага байланыштуу нерсе болду беле? Ооба. Жакшы. Эң сонун эмесе биздин бүгүн кыздардын командасынын аталышы кандай болот? Айсалкын, Бүбүжар? Биз командабыздын атын Соляси. Соляси музыкага байланыштуу эфирибиз болмокчу. Эмесе тең тайлашуучулар менен бүгүн сиздерди тааныштырып кетели. Дастан Нургазиев, ырчы гитарист мырзабыз. Кол чабуулар, Дастан. Буга чейин телекөрүүчүлөргө айта кеттим, келечектеги музыка мугалимдери бул жакта отурат жана буга чейин биринчи кезекте биздин жаш балдарыбыз сөзсүз түрдө өзүнүн жакшы бир чогуу чыгарып эмес, чогуу аткарган ушул музыка чыгармасы менен таанымал болуп кетишти. Албетте баарыбызга белгилүү Джакс аттуу музыкантты алсак, Себелеп аттуу ырын концертте биринчи кезекте таптырсыздар, Дастан. Андан кийин сиздерди тойлорго дагы чакырып калышты. Деги эле бул идея кимге таандык? Негизи бул идея бизде ушундай биринчи курстардын концерти болгон университетте. Ошолор ырдап чыгып калган экен да. Анан алар аркылуу анан бизге дагы чоң курстар силер ырдап чыккыла деген сунуштар түшүп калды. Ошол аркылуу анан Себелеп ырдап чыгып, анан ошондон ансамбль түзүлүп, ошол концертке биринчи ырдап чыгып калдык, ошол сунуш түшүпчү. Анан концертке ырдап чыгып эле андан кийин эле ошол концерттен видеолор тарап, элдерге аябай жагып кеткен экен. Анан ошондон кийин эле уже интернет аркылуу байланышка чыгышып, тойлорго чакырып, ушундай болуп кетти да. Жалпы жааматтын ичинде канча киши бар? Жалпы жааматта баарыбыз 23-24 киши бар. 23-24 киши эң сонун. Азаматсыздар, командалаш мырза менен тааныштырып кетейин. Илимбек Калыкбаев, ырчы аккордеонист. Кол чабуулар, Илимбек, кош келиңиз.
Биринчи эле суроо болсун, эмне себептен аккордеон? Анткени менин билишим боюнча эң оор музыкалык аспаптардын бирине кирет. Жаш кезимден кызыгам. Үйдөгү атам чертип калат аккордеон бир аз. Үйдөгүлөр чертип. Азыр улгайып калдым деген жатасызбы? Жаш кезиңизден канча жашыңыздан баштап? Жок, 8-классымдан бери. 7-8 классымдан бери чертем. Жакшы. Азыр аккордеондун ушул өзгөчө бир деңгээлдери барбы? Үйрөнүп жатканда. Кандай? Мисалы, азыркы учурда башталыш деңгээли же болбосо аккордеонду мен билишим боюнча фортепианода же пианинода ойноп жатканда өздүк деңгээлдери бар. Биринчи кезекте бир кол менен ойногонду үйрөнөсүң, андан кийин ак клавишалар менен, андан кийин караларга өтөсүң дегенде аккордеондо дагы ушундай нерсе барбы? Биринчи клавишасын, анан басын ойноп, анан экөөнү кошуп дегендей. Эң сонун. Эмесе сиздердин командаңыздардын аталышы менен бөлүшүп кетиңиздерчи. До, ре, ми деп болобуз, э? До, ре, ми. Эми до, ре, ми, фа деп жатат, бул жакта Илимбек. Жакшы, бүгүн эмесе до, ре, ми, фа, соль, ля, си менин ортосунда саглашуу болмокчу музыкалуу эфирлердин бири болот. Биз болсо командаларга суроо узатып кетели. Жеңишке умтулуунун мыкты жолу бул эмне? Үмүт. Үмүт. Аракет. Аракет. Анан? Эмгек. Эмгек. Күч кубат десек болобу? Күч кубат. Жана ошол күч кубатты бүгүнкү биздин демөөрчүлөрүбүз бермекчи. Абдышата компаниясынын атамекендик эң биринчи өндүрүшү Nitro энергетикалык суусундугу. Nitro күч кубатыңды башкара бил. Эфирибиздин алкагында сиз каалаган даамдар бар. Киви мангостин, жапайым өмөлөр, грейпфрут маракуя жана Nitro Zero шекерсиз, минималдуу түрдө калориялар, курамында стевия бар. Адат боюнча биз тамга жегич оюнунан баштамакчыбыз. Тамга жегиштин эрежелери. Ар бир командадан бирден оюнчуга биз бир тамганы камтып койгонбуз. Оюнчунун милдети 1,5 мүнөттүн ичинде суроолордун максималдуу санына жооп берүү. Эң негизги шарт алардын жооптору жашыруун тамгадан башталышы керек. Ким көп суроолорго жооп берсе да ушул команда бир халва балга ээ болмокчу. Биринчиден болуп кайсыл команда баштап берет? Кыздар баштасын да? Кыздар? Кыздын 40 жашы улуу деген тасыппы. Кыздар макулсуздарбы? Макулбуз. Эч нерседен коркпойбуз, баштап беребиз. Эмесе кыздарга биз сиздерге Ж тамгасын камтып койгонбуз. Командадан ким жооп берет? Мен жооп берейин. Бүбүжар, сиз жооп бересиз. Эгерде Бүбүжар кандайдыр бир суроого жооп таппай калса, сиз айсалкын жардам берсеңиз болот. Түшүнүктүү, Даярсыздарбы? Даярбыз. Биринчиден болуп соль ля си командасы баштап бермекчи. Кыздарга Ж тамгасы берилет. 1,5 мүнөт сиздерде бар, анда эмесе кеттик. Тамада эмне үчүн керек? Жыргаш үчүн. Карды ким көрөйт? Жыргал. Кышында эмне кийүү керек? Жүн байпак. 5 бармак француз тилинде кандай болот? Жорж бармакты. Салыкчынын жакшы көргөн тамагы кайсы? Жусай. Сыналгыны ким ойлоп тапкан? Жорж. Маймылдарга эмне жагат? Жип. Падышанын туулган күнүнө эмне берсе болот? Жаздык. Душ үчүн келди ким ойлоп тапкан? Жармагүлдүк. Гандбол боюнча дүйнө чемпиондугун ким жеңет? Дженнифер Лопесту. Айлананын формасы кандай? Айлананын формасы Жашыл. Адамдар токойдон эмнени издешет? жашыл өсүмдүктөрдү. Мотоциклдын канча дөңгөлөгү бар? 7. Нарындын императорунун аты? Жаныбек. Шоколадты кайда катуу керек? Так. Жаздыктын астына. Чымындын салмагы канча? 20 грамм. Акышынын борбору? Жарыкты ким өчүрдү? Жибек. Кенгуру баштык эмне салып жүрөт? Жанарын. Кымызда канча градус бар? 100. Кол чабуулар, убакыт бүттү, азаматсыздар.
Чындыгында командалаш болбой аябай жакшы иштешет экенсиздер. Сиздердин эсиңиздерде кайсыл суроо калды? Менде шоколадты кайсыл жерге катыш керек? Жаздыкка катыш керек. Айсалкын катып жүрөт окшойсуз, Ким билет. Эмесе азыркы учурда балдарга өтөлү. Сиздердин командаңыздар суроолорго ким жооп берет? Мен жооп берем, да? Дастан, сиз жооп бересиз. До ре ми фа командасына азыр Н тамгасы берилет. Азыркы учурда Дастан ойлоно бериңиз, Н тамгасына кыргыздарда кандай сөздөр бар экен дегендей. Эмесе даярсыздарбы? Н тамгасы сиздерге берилди. Жана 1,5 мүнөт убакыт. Баштайлы. Бала бакчада эмне кылуу мүмкүн эмес? Нан жегенге. Кыргыздын туңгунч космонавтынын аты ким? Налижан Шарипов. Би үчүн эң жакшы жер кайда? Кандай? Би үчүн эң жакшы жер кайда? Би үчүн эң жакшы жер Нарында. Нарында. Тойдогу эң коркунучтуу суусундук? Мэр кимди угат? Мэр. Народту. Филипп Киркоров кырларды ким жаратат? Кийинкиси. Кайсы өлкөдө коррупция жок? Нидерланды. Өрт өчүргүчтөр эмне жегенди жакшы көрүшөт? Нан жегенди да. 18 жаштан кийин эмне кылса болбойт? 18 жаштан кийин. Кийинкиси. Эртең мененки тамакка эмне жедиңиз? Эртең тамакка. Не жедик? Нан. Куйрук майды кайдан тапса болот? Койрук майды. Назароктон. Эмне үчүн зебралардын сызыктары бар? Кийинки. Орусиянын борбору. Наскö. Машыгууга эмне жардам берет? Машыгууга. Кийинкиси. Лабораторияда кимдер иштей алат? Лабораторияда. Убакыт бүттү. Кол чабуулар. Дастан эмне болуп кетти, айтыңызчы? Аны оймешти келбей койду. Байкасаңыз, бул жакта кыздар дагы сизге жардам берип жатышты. Буга чейин мен билишим боюнча би үчүн эң жакшы жер кайда десе, бул жакта Бүбүжар сизге Нарында деп жардам берди десек болот. Азаматсыздар, кыздар, эң ушул сизге таасир эткен суроо кайсыл болду? Унутуп калдым суроолорду. Жакшы. Эмесе биздин телекөрүүчүлөр менен бөлүшүп кетели. Азыркы учурда биздин До ре ми фа командасы, балдардан түзүлгөн команда, 10 суроого жооп узаттыңыздар. Кол чабуулар. Азаматсыздар. Жана Соль ля си командасы болсо 20 суроого жооп узаттыңыздар. Кол чабуулар. Бул жакта биздин тамга жегич оюнубузда таза жеңиш десек болот. 1-0. Азыркы учурда Соль ля си командасы биринчи кезекте турушат. Ошондуктан мырзаларыбыз, чамданыңыздар. Кийинки оюнубуз болсо локациялар менен байланыштуу болмокчу. Аталышы Алло, сен кайдасың? Алло, сен кайдасың оюну. Бул оюнга команданын 2 киши тең катышмакчы. Алардын биринчисинен Алло, сен кайдасың деген суроону узатат. Достон сурагандай эле. Досу болсо экранда пайда болгон локацияларды сөз менен түшүндүрүп берүү керек. Кыймыл менен көрсөткөнгө мүмкүнчүлүк берилбейт. Жана ар бир командага 90 секунд убакыт берилмекчи. Эгерде түшүндүрмө аябай эле созулуп кетсе, кийинкисине өтүп кетсе болот. Дастан, Илим түшүнүктүү. Азыркы учурда До ре ми фа командасы биринчиден болуп баштап бермекчи. Дастан да локацияларды түшүндүрүп берет. Илим болсо локацияларды тапканга аракет салат. Даярсыздарбы, мырзалар? Түшүнбөй калсаң өлдүң. Түшүнбөй калсаң, анда Илим анан үйдөн сүйлөшөбүз дейт Дастан. Жакшы. Эмесе, мырзалар биринчи оюнубузду баштап бермекчи. Анда эмесе убакыт кетти. Биз борбордо жүрөбүз. Бишкектин центри. Сум. Площадь. Ошакта парк. Ак үйдүн айланасы. Кайсы парк эле? Ойлонобуз.
түшүндүргөнгө аракет салыңыз сиз дагы. Балким кийинкисине өтүп кетели. Ак үйдүн жанындагы парк. Аталышы кандай да? Анда кийинкиси. Аталышын билбейм. Мен жашаган жер. Общага. Жок. 8-чи микрорайон. Жок, вообще эле негизи. Нарын. Дагы. Ат башы. Жок, дагы. Мен каякта жашап элем мурда. Мурда. Үй? Балким кийинкисине өтүп кетели. Кийинкиси. Таппайбыз го дейм бар. Кыргызстандын кошуна мамлекети. Түндүгүндө жайгашкан. Казакстан. Азаматсыз. Биз бияка эмне менен келишибиз керек эле бүгүн? Такси менен? Жок, эмне менен келишибиз керек эле? Биз такси менен келип алдык. Бирок өзүм эмне менен? Маршрут менен. Азаматсыз. Биз балдар менен чогуу ойнойбуз бир жерге барып. Футбол. Жок. Sony. Жок, ошол эле окшошу. Волейбол. Кол чабуулар убакыт бүттү. Ошол окшошу. Sony бир Кызыктуусу бул биз азыр байкасак, Дастан айтып кетти. Биз достор менен ойнойбуз десек, бул жакта эле футбол дейт да. Локация болсо компьютер клубу болчу да. Көпчүлүк мырзаларыбыз ойногонду жакшы көрөт. Эмесе Дастан кайсыл локацияны түшүндүрүү кыйын болду? Эң башындагы локация. Башындагы биринчи эң эле белгилүү болгон Панфилов паркыбыз болчу. Тилекке каршы илим таппай калды. Бирок эмне себептен айылды түшүндүрүп бере албай койдуңуз? Билбейм, түшүнөт го деп ойлодум. Ким билет, сиздердин балким өзгөчө байланышыңар бар десек болот. Эмесе бир нече убакыттардан кийин канча сөздү тапканыңыздарды чогуу санамакчыбыз. Бирок биринчи кезекте биздин кыздарыбыз Соляси командасы азыр канча сөздү туура табат экендигин келиңиздер чогуу санап көрөлү. Соляси командасына убакыт келди. Учурда сиздер бакка отургандай эле Айсалкын азыр локацияларды түшүндүрүп берет. Бүбүжар болсо локацияларды тапканга аракет салат. Кыздар даярсыздарбы? Даярбыз. Анда кеттик. Биз өткөндө эле концертке көп барабыз. Центр жакта жаңы элеки. Мен Сайтек. Жок. Панфилов. Жок. Жок. Өткөндө эле концертке бардык. Доктурбай концерт койгон жер. Драмтеатр. Жок. Театр. Жок. Өткөндө эле бардык, көп барабыз ошол жерге. Мен жана айтып атам эле арты деп. Спорт ордосу. Ушул жака жакын. Ой, көп барабыз ошол жерге. Азаматсыз. Көлдөгү эң алыскы район. Эң аягында жайгашкан. Азаматсыз. Кирком жактагы сен ошол жака 215 менен көп барасың. Эжең жашаган жер. Азаматсыз. Самолеттун бир түрү. Вертолет. Молодец. Кийинкиси. Биз кышында барабыз. Дагы? Жок. Коньки. Каток. Молодец. Кийинкиси. Паспорт алган жер. Нотариус. Дагы. Паспорт алган жер. Барып паспорт аласыз. Каяктан алып жүрөйүн? Кийинкиси. Көбүнчө айылдарга, башка жерлерге ошол жерден барып түшөбүз. Машинанын баары, таксинин баары ошол жакта токтойт. Центр. Жок. Убакыт бүттү, кол чабуулар. Мен түшөт кызы башка жерде. Айсалкын аябай жакшы түшүндүрөт экенсиз. Биз айылга ошол жерге барып отурабыз. Ал жакта аябай көп ушундай маршруткалар түшөт дедиңиз. Чындыгында автовокзалда аябай жакшы түшүндүрдүңүз. Азаматсыздар кыздар. Жана бул жакта эң кызыктуусу сен Бүбүжар эжең 215 менен маршруткага барганда сөзсүз түрдө ошол жака барасың. Кайсыл район дегенде Кызыл Аскер деп дароо таптыңыздар. Кол чабуулар кыздар. Сиздердин командаңыздар 5 сөздү туура тапты. Мырзалар болсо 2 сөздү туура тапты. Кол чабуулар. Мырзалар, чамтаныңыздар, келиңиздер. 2-0 азырынча. Кийинки оюнубузда ким билет? Кийинки оюнда дароо эле 2 халва балды алууга мүмкүнчүлүк бар. Оюнубуздун аты жөнү Калппы чынбы?
Калппы, чынбы оюнунда сиздер байкагандай эле дал ушундай кичинекей колумда карточкалар бар. Алардын 50%-ында чынбы деп жазылып турат, экинчисинде болсо калппы деп жазылып турат. Азыркы учурда сөзсүз түрдө бул карточкаларды аралаштырабыз жана командадан бир кишиге карточканы таратабыз. Ар бир командадан дал ушул карточкада жазылган окуя, байланыштуу окуя айтып бериши керек. Эгерде калп карточкасы келип калса, калп окуяны, эгерде чындык келип калса, чындык окуяны айтып бериши керек. Бул жерде эң негизги шарттардын бири тең тайлашуучуну адаштырып кетүү, алдап кетүү десек болот. Жана алдап кеткен команда бир халва балга ээ болмокчу жана тескеринчи. Ошол себептен бул оюндун алкагында 2 балга ээ болууга мүмкүнчүлүк бар. Азыркы учурда биринчи кезекте карточкаларды аралаштырып коелу. Анда эмесе тандаңыздар, мырзалар. Буга чейин биздин Алло сен кайдасың оюнубузду мырзалар ачып берген. Азыр болсо калппы чынбы оюнун болсо Соляси командасынан баштап бермекчибиз. Кимиңиздер окуяны айтып бересиздер? Мен айтып берейин. Айсалкын, сиздин окуяңыз менен бөлүшүп кетиңизчи. Былтыр биздин университетте кафедралар арасында волейбол болгон 8 декабрда. Ошол күнү биз экинчи орунду алганбыз. Кыздар командасы. Бул жакта окуя бүттү ошондо. Айсалкан, окуя бүттү. Окуя бүттү. Калп. Суроолорду дагы берсеңиздер болот. 8 декабрда. 8 декабрда футбол өттү эле дейм. Калп. Калпты ойлоп жатасыздар, Бул жакта суроо дагы бербейсиз, калпты ойлоп жатасыздар. Кандай деп ойлойсуздар? Илим сизчи? Мен чын деп ойлойм. Былтыр экинчи орунду алышкан чын. 3-орун алган эмес беле? Дастан менен Илим экөөңүздөр чечип алыңыздар бул жакта. Ойлор бөлүнүп кетти десек болот. Чын. Экин алышты эле. Экин алыш. Мен чын деп коер эле. Сөз көргөч эле чын. Ойлоп көрүңүздөр. Калп. Мындай өзүм ишене кеттим. Былтыр экин алганбыз. Быйыл болсо 3кө түштүк. 8 декабр ошонсо ойлонуп атат, 8 декабрда. Так. Футбол. Ким билет, кыздар балким атайын олоп жаткандар. Сен айт, ошондой болсун да? Чын. Чын деп. Жооңуздарды кабыл алайынбы? Анда чын деген азыркы учурда жоопту бизге мырзалар узатышты. Чын деген жоопту кабыл аламын. Айсалкын, карточкаңызды көргөзүңүз. Кабыл болушу экен. 9 декабрда болгон. Числону ошо башка. Кол чабуулар айымдарга. Экин алгансыңар да. Экин алганбыз, бирок 9 декабрь болчу. Мен 8-де айттым. Бул жакта убакыт менен Айсалкын сиздерди адаштырып кеттир. Сиздердин командаңыздар кайсыл кимиңиздер биринчи кезекте айтып бересиздер жана кайсыл окуяны? Дастан, Бизде бир окуя болгон. Илимбек ос аккордеон чертет. Мен кээде шылдырак же кээде гитара чертем. Экөөбүз тойдо жүргөнбүз. Тойго барып, бир белгилүү бир убакытка атайын тойго чакырышып, экөөбүз барып бир күн кечке ырдап, бирок акчабызды албай кайтканбыз. Эмне себептен деген суроо узатып келип жатат бул жака. Ошол Акчабызды албай кайтканбыз. ушул окуя чынбы же калппы? Калппы. Деп атамын сен. Көзүмө карап. Көзүмө тике карап. Калп. Калп. Илимбек менен мен ойлоп атам да, Илимбек менен Дастанбек кантип эле албай калсын. Калп. Суроо узатсаңыздар болот сөзсүз түрдө эгерде. Эмнеге албай калдың эле деп. Бербей коебуз. Калп. Сен ойлоп атасың калп. Калптадым, ишене албай атам. Биздин жообуз калп, Калп. Азыр байкап көрөлүчү, мырзалар алдаганды билет экенби же билбейт экендигин. Дастан, биз азыркы учурда кыздардын жообун кабыл ала берейин, Калпты ойлоп жатасыздар. Мырзалар, карточкаларыңыздарды көргөзүңүздөр. Калп. Кол чабуулар. Мырзалар, эмне болуп жатат айтыңызчы. Дастан. Калп айтып коебуз. Чындыгында
учурда көпчүлүк ушу окумуштуулар, изилдөөчүлөр айта кетчү эле, мырзалар көпчүлүк ушундай окуяларда калп айтканды билишпейт, айымдар көп калп айтышат депчи. Чындыгында чамданыңыздар. Анткени 4-0 азыркы учурда 2 балды кыздар алып кетишти. Анткени биринчи кезекте окуяны мырзалар таппай калышты. Экинчи кезекте айымдар мырзаларды кандай карточка камтылган экендигин таап алышты десек болот. Кол чабуулар ар бир командага. Кийинки оюнубузда биздин досторубуз жардам бермекчи. Балким азыркы учурда мырзалардын достору жардам берип калар. Ким билет? Кийинки оюнубуздун аталышы Алло доски. Алло доски оюнунда дайым айтып калабыз, биринчи кезекте ишенимдүү дос керек, экинчи кезекте биздин жакшы көргөн гаджетибиз керек болмокчу, уюлдук телефонубуз. Азыркы учурда командадан бир киши өздүк досуна чалмакчы, биздин экранда пайда болгон суроону дал досуна узатат. Досу кайсыл жоопту бизге айтса, дал ушул жоопту биз кабыл алмакчыбыз. Тилекке каршы катышуучуларга жардам берүү мүмкүнчүлүгүңөр болбойт, сиздерге 30 секунд гана берилет. Ошол себептен сиздерде мүмкүнчүлүк болбойт. Биринчи кезекте буга чейин айымдар биздин калп чыңбы оюнубузду ачып берген. Азыр Алло доскеде мырзалар биринчи баштап берсин. Биринчи кезекте урматтуу айымдар, мырзаларга тамганы айтыңыздар. Кайсыл тамгадан досунун аты башталышы керек? Б. Б тамгасынан. Кимиңиздер чаласыздар? Мен чалам. Илим телефонуңузду алып, Б тамгасына контакттын арасынан досторуңуз бар экенби байкап көрүңүз. Бдан барбы? Барбы? Байкеңе. Айсалкын айтып жатат, байкеңе чал деп. Бека байкеңе чал. Бекага чалып шал башты элчи. Бека дейт бул жакта Дастан. Барбы экен? Чалып көрөлү. Дароо эле чалып баштаганда динамикти күйгүзүңүз. Динамикти чоңойтуп, анан телефонуңузду микрофонго жакыныраак кылыңыз. Чалып баштагандан кийин биздин экраныбызда суроо пайда болот. Калганда эле суроону бере берейин деп. Ооба. Алло бека деп турат. Эгерде жооп берсе десек, Орточо булуттун салмагы канча? Биринчиси 200 тонна, экинчиси 500 тонна, үчүнчүсү 700 тонна. Кайсын сен ушунда? Бека байке деп айтып кеттиңизби? Башка чалып көрсүм. Башкага чалып көрүңүз. Тилекке каршы Бека байке жооп бербей койду. Эгерде эфирди көрүп калсаңыз, салам жолдойбуз сизге. Кимге чалып жатабыз? Баяман. Баяман деген дос. Курсташ, курсташ доско чалып жатабыз азыр. Сиз чалганда алышпайт окшойт, атайын. Негизи алышат. Аябай суроолорду көп берет окшойсуз. Баяман уктап жаткандыр, Сабактабы. Сабакта болушу мүмкүн. Башка досуңузга чалып көрөлү. Дагы ким бар? Кимге чалып жатасыз? Барсбек. Барсбек. Быда башталган азыр бардык досторуңуздарга чалып чыгат окшойбуз. Барсбек ал. Алло, Барсбек, кандайсың? Жакшы, Жакшы. Бир суроо болот десең. айтор. Орточо булуттун салмагы канча билбейсиң? Орточо булуттун салмагы? Биринчиси 200 тонна, экинчиси 500 тонна, үчүнчүсү 700 тонна. Кайра айтсам? Биринчиси 200 тонна, экинчиси 500 тонна, үчүнчүсү 700 тонна. Орточо булуттун салмагы. Кайсы деп ойлойсуң? Батырактан убактыбыз аз. 200, 500, 700. Батырактан? Кайсыңыз? Бирөөсүн
айта бер деп ойлойм. Интернеттен эле карай берейинби? Жок, карабай эле айта берчи. Каалаган вариантты тандап. Каалаган вариант тандай бересиң. 500 окшойт. Кабыл алам. Рахмат. Ооба. Макул. Коштошобуз. Өзүңүз кандай деп ойлойсуз, Селим? Орточо болот. Мен деле 500 деп ойлойм. 500 досуңуз менен макулсуз, Дастан сиз дагы. Эмесе жоопту кабыл алам. Орточо булуттун салмагы канча деген суроо Барсбекке биз азыркы учурда узаттык. Жана азаматсыздар, кол чабуулар 500 тонна жооп туура. Орточо булуттун салмагы 500 тоннага жакын. Эгерде мындайча салыштырмаласак, 80 пилдин салмагына барабар десек болот. Аябай кызыктуу суроолордун бири болуп кетти. Ошондуктан Барсбекке биз сөзсүз түрдө ыраазычылык билдиребиз. Бир халва бал сиздердин командаңыздарга. Эмесе азыркы учурда Соляси командасын өтмөкчүмүн. Айымдар, мырзалар, сиздер биринчи кезекте тамганы бериңиздер. Я тамгасын берсе алгачы кыздарга. Оодон жок. Контактыда жок оодон. Оодон О же Ö десек болот. Ждан. Балким О же О. Мен оюмча Оодон тамгалар бар. Омар, Өмүрбек. О менен Өөнү бирдей санасак болот. Өмүрбек ага. Тилекке каршы жок. Жок экен, э? Башка тамга. Башка тамга айтыңыздар, мырзалар. Х. Оюма бирөө эле келип атат. Канатбай кийинчи ой. Алар сабакта да. Сабак бүтүр экен алар. Дастан ал жакта. Чалып көрөйүн да. Чалып көрүңүз албетте. Чалып баштаганда динамиктеги өзүңүз. Сөз айткандай үмүт. Мыякты карап отур. Алло, Канат байке. Мен сизге бир суроо берейин да, ошону табышып коюңузчу. Кайсы жаныбар өмүрүнүн жарымынан көбүн уктайт? A'сы ленивец, Б'сы мышык, В'сы аю. Аю да. Рахмат. Кабыл. Кимге чалдык азыркы? Канат байке. Канат байке, ал сиздин байкеңиз болот экен, э? Жакшы, биз жоопту кабыл алдык. Канат байке аю деп жооп узатты. Кайсыл жаныбар өмүрүнүн жарымын көбүн уктайт? Сиз макулсузбу Канат байке менен? Кайсы алкан сизчи? Мен аю деп атам, аю. Ленивец же аю экөөнүн ортосу. Ленивец деп ойлоп жатасыз, э? Мейли аю. Кызыктуу, же аю деп ойлоп жатасыздар. Кайсы жаныбар өмүрүнүн жарымын көбүн уктайт? Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиз кандай деп ойлойсуз деген суроону узаткым келип жатат. Анткени эң эле кызыктуу бир суроолордун бири жообудагы баарын таң калтырышы мүмкүн. Анткени бул мышык. Чындыгында мышыктар өмүрүнүн жарымын көбүн укташат экен. Байкасаңыздар. Кол чабуулар биринчи Канат байкеге ыраазычылык дароо эле телефонун алып жооп узатты. Бирок тилекке каршы командага бал бере албай калдык. Азыркы учурда Алодоски оюнун жыйынтыктаганда 1-0, жалпы биздин сандарыбыз 1-4 упайда азыркы учурда кыздар Соляси командасы алып келе жатат. До ре ми фа болсо 1 упай менен келе жатат. Кийинки оюнубуз болсо баарыбызга белгилүү оюндардын бири, дүйнө жүзү боюнча көпчүлүк биздин командалар деген адамдардын бар ойногонду жактырышат. Крокодил оюнуна өтмөкчүбүз. Крокодил оюну. Крокодил оюнунда 1,5 мүнөттүн ичинде мүмкүн болушунча көп нерселерди, тамак аштарды, жаныбарларды, ар кандай буюмдарды табуу мүмкүнчүлүгү бар. Ар бир командага буга чейин айтып кеткендей эле 90 секунд убакыт берилет. Жана урматтуу биздин катышуучулар, ушул буюм биздин студияда жайгашкан болсо сөмөй менен көргөзүүгө болбойт. Сөмөй менен көргөзүп, үн чыгарып же сөз чыгарсаңыздар, мен сиздердин жооңуздарды кабыл албай коем. Түшүнүктүүбү? Буга чейин биздин мырзалар биринчи оюнубузду ачып берген. Азыр болсо Соляси командасынан баштамакчыбыз. Бүбүжар болсо азыр крокодил оюнунда кыймылы менен Айсалкынга ар кандай ушу буюмдарыбызды, экранда пайда болгон сөздөрүбүздү түшүндүрүп бермекчи. Айсалкын болсо дал ушу сөздөрдү табууга аракет кылат, э? Кыздар даярсыздарбы? Даярбыз. Даярсың. Анда баштадык.
Пульт? Мусор? Алыс? Дүрбі? Кийгisi. Барабан. Қазан? Hareket salыңыз. Жылан? Сойма? Балық? Крокодил? Кийинкиси сурап жатышат. Қамыр? Тақ? Су? Un? Un? Азаматсыз. Карта? Қалға? Бешік? Суық? Домашний? Дорожка? Чана? Лыжа? Таяқ? Жоқ Уақыт өтті. Мұз болчу да. Шындығында азаматсыздар, қол чабуулар. Биринчи сөздү таппай калдык, эмне болуп кетти? Неле? Фонарик. Неме, жакшы көргөзө албай калдым да мындай. Шындығында байкасаңыздар, Бүбүжары сөл жылан деген сөзгө келгенде токтоп калдыңыз десек болот, бирок аракет салдыңыз, азаматсыздар, кыздар. Азыр болсо биздин До Ре Ми Фа командасы канча сөздү табат экендин белиңиздер чогуу санап көрөлү. До Ре Ми Фа командасы крокодил оюнун улантууда. Азыркы учурда Дастан сөздөрдү түшүндүрүп берет. Илим болсо табууга аракет салат. Даярсыздарбы? Баштадык. Даярбыз го негизи. Эшик. Холодильник. Кабыл алам. Кийинкиси. Кашык. Жип. Ийне. Азаматсыз. Арстан. Аю. Карышкы. Кийинкиси. Гамаш. Шым. Калгар. Азаматсыз. Кол менен көргөзбөйбүз. Балка. Чара. Мык. Кийинкиси. Кийинки сөз сурап жатат. Көргөзбөгө болбой. Костюм. Депутат. Кийинки сөз сурап жатат. Бокс. Удар. Нокаут. Азаматсыз. Мүйүз. Ат. Улак. Не bu? Так. Айт, токто, айтыр. Ат. Убакыт бүттү, тилекке Мүйүздү окподуң беле? Единорог. Кол чабуулар, мырзалар, азаматсыздар. Чындыгында эмне себептен бул жакта колготки кийгенде Дастан аябай күлүп баштады да? Эмне болуп кетти? Кыздардын кийими го ал нерсечи. Балдарга көнүмүш атат эмес ал нерсени айтып немет колдонуп жүргөнчү. Кайсы сөздү түшүндүрүү кыйын болду? Негизи кайсы сөздөр бар эле? Кафел, анан диктор беле? Кафел. Бул сөздөрдү башкача түшүндүрүп берейин дедим, анан карасам көргөзүп бербей кафелде жер диктор. Мен ойлодум сиз аз дароо көргөзөтсүз. Ошол көргөзбө деди, анан ошо көргөзө албай калдым. Башкача түшүндүргөнгө уже шашып атып немем акылым жеткен жок да. Бирок азаматсыздар, азыркы учурда До Ре Ми Фа командасы 4 сөздү туура тапты, кол чабуулар. Эбезе Соля Си командасы болсо, алар дагы 4 сөздү туура тапты. Кол чабуулар.
Жалпы жыйынтык 2-5 упай азыркы учурда Соляси командасында, 2 упай болсо биздин мырзалардын до ре ми фа командасында. Биздин жыйынтыктоочу оюнубузга өтмөкчүбүз Озумдан окуу аттуу оюнуна. Озумдан окуу оюну. Катышуучулардын бири наушник тагынып эч нерсе укпастан биринчи кезекте командалаштын артикуляциясынын жардамы менен сөздөрдү табууга аракет салмакчы. Ар бир командага 90 секунд убакыт берилет жана берилген сөздөрдү көбүрөөк тапкан команда бир халва балга ээ болмокчу. Биринчиден болуп азыр мырзалар Озумдан окуу оюнун ачып бермекчи. Дастан дароо эле наушник тагынып сөздөрдү табууга азыркы учурда умтулуп жатат. Илим болсо артикуляциянын жардамы менен сөздөрдү айтып бермекчи. Даярсыздарбы? Даярсыз. Көбүрөөк сөздөр тапканга аракет салгыла. Мен болсо музыканы койдум. Баштайлы. Кебаб. 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 Алма. Кебаб. 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 Упчу. 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 Азаматсыз. Кран. Кран. Нан. Кран. Кан. Карате. 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 Анан. Карате. Банан. Карате. Карате. Чана. Көргүзгөнгө болбойт. Сөз менен. Иңгиз. Жарнама. Жарнама. Жарма. Жарнама. 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 Тамак. Жарнама. Жарнама. Иңгиз. Клубника. 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 Курма. Кийинки сөзгө өтөлү. Сыр. 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 Ит. Сыр. 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 Ине. Дуэт. Дуэт. Уяп. Дуэт. Дуэт. Убакыт тилекке каршы бүттү. Бир сөздү таптыңыздар, кол чабуулар. Упчу деген сөздү таптыңыздар. Азаматсыздар бардыгы эле ошол сөздү таба бербейт чындыгында. Бирок эмнегедир кийинки сөздөр татаал болуп калды. Бул жакта биринчи кезекте командалаштан көп нерсе көз каранды, анткени артикуляциянын жардамы менен көптөгөн сөздөрдү тапса болот да. Бирок бул Озумдан окуу оюну эң оор оюндардын бири, ошол себептен азаматсыздар, азыр болсо кыздар канча сөздү табат экендигин чогуу байкап көрөбүз. Соляси командасына өтмөкчүбүз. Наушникти азыр Айсалкын кийип алды, сөздөрдү тапканга аракет салат. Дал ушул экранда пайда болгон сөздөрдү Бүбүжар болсо түшүндүрүп бермекчи. Сөзсүз түрдө артикуляциянын жардамы менен. Жана эскерте кетели, кол менен, бут менен көргөзүүгө болбойт. Түшүнүктүбү? Даярсыздарбы? Даярбыз. Музыка башталды, кеттик. Банк. Май. Бак. Май. 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 Бак. Май. Бак. Кийинки. Быштак. Бычак. Быштак. Быштак. Бычак. Быштак. Быштак. Кийинки. Кийинки. Сакал. Сакал. Стакан. Сакал. Сакал. Кийинки. Кийинки. Жылдыз. Жылдыз. Сызгыч. Жылдыз. Тап. Жылдыз. Жылдыз. Жок, кийинки. Кийинки. Жигит. Жигит. Сызгыч. Жигит. Жигит.
Жигит. Очки. Yok, kiyinki. Mafya. 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 Ba. Pa. Mafya. Çok iyi. Kiyinki. Tam. Upay. Upay. Uksuz. Un. Uksuz. Uksuz. Oku. Uksuz. Gül. Вакыт бүттү. Кол чабуулар. Чындыгында буга чейин айтып кеткендей эле оор оюндардын бири. Бирок башында сиздерди бир дагы сөздү таппай калат деп ойлодук, бирок бир сөздү тапканга аракет салдыңыздар, упай деген сөздү. Кайсыл сөздү түшүндүрүү кыйын болду? Бүжар айтып кетиңиз. Жигит дегенди түшүнбөйм. Жа башындагы сөздөрдү. Жакшы. Жылдыз эмне болуп кетти? Айсалкын эмне болуп кетти айтыңызчы? Музыка болуп атканда дегеле түшүнүш оор экен. Чынында. Эмесе бул жакта ар бир команда тең бир сөздү туура таптыңыздар. Кол чабуулар. Жыйынтыктоого убакыт келди. Азыркы учурда бир нече убакыттардан кийин дегеле кайсыл команда жеңди экендигин чогуу билмекчибиз. Жыйынтыктоого убакыт келди. Буга чейин оозундан окуу оюнубузда ар бир команда тең бир сөздөн туура табышты жана ар бир командага ошол себептен бирден упай берилди. Жана жыйынтыктаганда 6-3 Солами командасы бүгүн жеңишке жетти. Кол чабуулар. Соляси командасы биринчи кезекте азаматсыздар, кыздар, ошол себептен биздин нитро энергетикалык суусундугунан демөөрчүлөрүбүздөн сиздерге өзгөчө белектер жеңүүчүлөрүбүзгө. Жана биздин активдүү катышкан Доромифа командасына кичинекей болсо дагы сиздерге дагы активдүү катышууга белектерди таратмакчыбыз. Кабыл алып коюңуздар. Кол чабуулар. Эмесе бүгүнкү биздин катышуучулар менен дагы бир жолу сиздерди тааныштырып кетейин. Соляси командасында бүгүн Айсалкын Бактыбекова ырчы комузчу айымыбыз келип кетти. Кол чабуулар Айсалкын сиз үчүн. Жана командалаш менен бирге Бүбүжар Рыспекова ырчы айымыбыз. Кол чабуулар. Азаматсыздар. Сол тарабымда Доремифа командасында Дастан Нургазиев ырчы гитарист. Кол чабуулар. Жана Илимбек Калыкбаев ырчы аккордеонист. Бүгүнкү биздин студиябызда өзгөчө музыкалуу ушу биздин инсандарыбыз келгендиктен эфирибизди дагы жагымдуу нотасында аяктамакчыбыз. Arnalaşıp apapa kulbu Aynan sayın beni sürdürür Hoş domurla gitara güzür Alan sayın beni sürdürür Söylep sezim güç öttü Dağı bir gün öttü Sesi çok gün öttü Sağlıntı çün öttü Sen söylep suyundu Acamdır söylep sezim güç öttü Dağı bir gün öttü Sesi çok gün öttü Sağlıntı çün öttü Kol çabуулар.
Азаматсыздар, чындыгында азыр Жакс аттуу биздин ырчыбыздын хит болуп жаткан Себелеп аттуу ырынын башкача бир ушундай менин оюмча амплуасын дагы өзгөчө өзгөрттү десек болот. Башкача ноталарында да өттүк, ошондуктан сиздерге чоң ыраазычылык. Биз болсо урматтуу телекөрүүчүлөр, адаттагыдай эле сиздер менен коштошпойбуз. Жөн гана кийинки чыгарылыштарда көрүшкөнчө.